Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Австралия 1942-жыл жаш жоокерлер машыгуучу лагерде машыгып жатышкан. Ошол күнү аларга өзгөчө оор тапшырма берилип, бир топ алыс аралыкты жамгыр жаап жаткан учурда басып өтүшү керек болчу. Анан да белгиленген убакыттын ичинде жоокерлердин бири да калбай финишке келип калышы керек. Старт берилгенден кийин жоокерлер токой аралап эле чуркап жөнөшүп, ылай баткакта аларга жогору чыгуу өтө эле кыйынчылыкты жаратып жатты. Жоокерлердин бири Тесса Леого жардам бербей андан ары чуркап кетип, ошол эле учурда Уилл деген жоокер дагы ылайга түшүп кетип, толугу менен көмүлүп калат. Дал ошол учурда анын бактысына Лео артка кайрылып, Уиллди бир өлүмдөн аман алып калып эле аны ылайдан сууруп чыгат. Ошундай жагдайдан улам дагы экөө бардык жоокерлердин артында калышып, Лео Уиллди акырына чейин таштабай финишке жетип келет. Ошондо командир Уилл менен Леону ашканага барып тамактана бергиле деп жөнөтөт да, калган аскерлерге болсо кайрадан машыгууну улантабыз деп айтат. Анда башка жоокерлер командирге наразычылыгын билдирип, биз алардан биринчи келдик го, эмне үчүн биз машыгууну улантышыбыз керек дешсе, командир аларга согушта эң башкысы биримдиктүү болуп, баарыңар бири-бириңерге жардам беришиңер керек. Эгер бирдиктүү болбосоңор эч качан жеңишке жетише албайсыңар. Силер бири-бириңерге жардам бергенди үйрөнүшүңөр керек деп айтат. Ошентип машыгуу уланып, биринчи күнү мылтык атышса, экинчи күнү граната жардырышып, машыгуу күн санап тынымсыз өтүп жатты. Күндөрдүн биринде алар душманды тымызын үн чыгарбай тездик менен өлтүрүүгө машыга башташат. Көнүгүүнү кайталап жатканда Тесс күтүүсүз жерден Уиллди мурунга чаап жиберип, Уилл дагы ага жообун кайтарып экөө ошол жерден мушташа кетишет. Тесс Уиллге каршы бычак колдонмокчу болуп, бирок Уилл аны куралсыздандырганга жетишип, суу алдына кирип эле жок болуп кетет. Анда бүт бардыгы аны крокодил сүйрөп кеткен жокпу деп таң калып эле туруп калышса, Уилл күтүүсүз жерден чыга калат да Тессти сулата чабат. Андан кийин экөө тең ошол жака ооруканага барышты. Бир жакшы жери алар ошол жактан гана медайым кыздар менен сүйлөшүп жолукканга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ошентип өз ара душмандаша кеткен жайлары бар болгону менен ар дайым чогуу жатып, чогуу туруп жүргөн соң бир үй бүлөдө эле боло башташат. Ошентип арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол эле аскерлер кеме менен жөнөп бараткандарын көрөбүз. Бул кезде алардын кемеси Тимор деңизинен өтүп бараткан болчу. Лео уктаса түшүндө же ойгонсо ойлорунда эле ар дайым мурун курман болуп кеткен инисин эстей берчү. Бул жолу дагы ошол иниси жөнүндө түш көрүп жаткан Лео согуштук абалдын белгисин берген коңгуроону угуп ойгонот. Асманда аскердик учактардын пайда болгондугу белгилүү болуп, бирок Тесс эч камсанабай эле биздикилер аларды жөн эле кулатып түшүрүп коет деп коет. Бирок ошенткиче болбой эле кемеге катуу сокку болгону билинип, бир заматта эле алай дүлөй түшүп жарылуулар болуп кетет. Суу алдынан араң чыккан Лео досун куткарганга жетишип, жогору жакта болсо Япон учагы ары бери аткылап өтүп кетип жаткандыгы көрүнөт. Лео Уиллди кандайдыр бир чоң тактайлардын үстүнө алып чыгып, анын төшүн кайра-кайра баскылап жатып эсине келтирип алат. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Андан соң болсо өзү кандайдыр бир нерсени алууну көздөдү, Айтор сууга секирип кетти. Дагы бир аскери бир нерсенин үстүнө чыгып алып, асмандагы учакты кайра-кайра аткылап жаткан. Бирок бир кезде анын жанында күтүүсүздөн эле чоң акула пайда болуп, бир заматта эле О дүйнөгө алып кетти окшойт. Лео болсо азырынча бул жерде акула бар экендигин баамдай элек болчу. Ошондуктан ар кайсы жака сүзүп эле керектүү заттардын баардыгын ташып келе баштаган. Дал ошол учурда суу алдынан энтигип Томми чыга калып, эми алар үчөө болуп калды. Суудан чыгып эле ар кандай суроолорду бере баштаган Томми Япондордун кол салуусунан кийин кемеде жарылуу болуп, кеме чөгүп кеткендигин билет. Анан да катуу жарылуудан кийин анын баш сөөгү сынып, дээрлик мээси көрүнө түшкөн Айтор бир аз айныган абалга түшкөндөй болуп жатты. Лео менен Уилл болсо анын башын дароо таңып коюшат. Аңгыча болбой эле тумандын арасынан өтө бир башкача үндөр чыга баштады. Бул кандайдыр бир коркунучтуу жырткычтын үнүнө окшогону менен көп өтпөй аскерлер согуштук абалда берилүүчү коңгуроо бузулуп калганда үнү ушундай чыгып калаарын түшүнүшөт. Аңгача болбой дагы бир нерсенин үстүнө чыгып алып, акырындан сүзүп келе жаткан 4-5 жоокер көрүнүп, алар жакындап келгенде берки үчөөнүн платформасы чоңураак болгондуктан ошол жака өтүүнү суранышат. Албетте макул болуп, бардыгы тең ошол жака өтүшүп, бири-бирине суроолорду узатышып, негизи кемеде 200дөй жоокер бар болчу. Биз эле тирүү калдыкпы же башка тирүү калгандар барбы деп сурап башташат. Айлананы калың туман каптагандыктан эч нерсе белгисиз. Азырынча аларда Лео чогулта койгон күйүүчү май, бычак, пулемет жана 3 граната. Ананда бир кичинекей идиште сакталган тамак аш бар болчу.
Эң башкы маселе аларда бир да тамчы таза суу жок экен. Ошондо алар эми андан ары кантебиз деп ойлоно башташып, мындай учурда тумандын тарашына дээрлик 1-2 күн керек болот. Анан да шамал болмок түгүл сыдырым жел да жок экен. Ошондуктан алар эч бир аралчага агым боюнча сүзүп бара алышпайт. Эң жакынкы аралга болсо жок эле дегенде 30 чакырым аралык бар экен дегенде эсептеп чыгышат. Ошентип ойлонуп отурушуп эле тээ алысыраак жакта кичинекей кыймылдаткычы бар кайыктын бар экендигин көрүшөт. Бирок ошол кайыкка жетүү дагы чоң маселени жаратты. Эми кантсек экен деп ойлонуп отурушкан мезгилде эле күтүүсүз жерден эле акула жолунуп чыгат да Бобини буттан тиштеп сүйрөп кирип кетет. Бир аз убакыттан кийин Боби кайрадан суу үстүнө чыгып, жашоо үчүн күрөшүп жандал баштап жатты. Акула аны кайрадан сүйрөп кирип кетип, бир канча секундтан кийин суу үстүнө чыккан Боби эч кыймылга келбей эле ошол бойдон мерт болгондугун түшүнөбүз. Анткени жырткыч анын жарым денесин жулуп кеткен болот. Ошондо Лео башкаларга сөзүн баштап, бул ак акула экен. Мунун эң чоңдору 5-6 метрге жетет. Сууга түшкөн канды дароо сезет, анан да кандайдыр бир кыймылга дароо жетип келет деп айтып, ошондуктан ордуңардан жылбай тез кыймыл кылбай тургула деп айтат. Леонун акула жөнүндө жакшы билгенинин себеби да бар болчу. Анткени баягы курман болгон ийнисин дал ушундай акула жеп кеткен. Бардыгы тең үнсүз бир топко чейин отурушуп, Томминин башынан аккан кан сууга түшө баштайт. Жыйынтыгында акула дагы бир өтө мыкты чабуулун жасап, Стен деген жоокерди сууга сүйрөп кетет. Бирок Стен кайрадан суу үстүнө чыкканда башкалар аны тарткылай башташты. Леонун буйругу менен жоокерлердин бири сууга гранатаны таштап жиберип, жарылган граната акуланы үркүттү окшойт. Алар Стенди дароо эле суудан чыгарып алышып, бирок албетте Стен суудан бир буту жок чыгат. Эми алар Стенге канчалык жардам көрсөтүшпөсүн, Стендин абалы барган сайын начарлап баратты. Бир кезде Лео тобокелчиликке барууну чечип, суу үстүндө калкып калган заттар аркылуу секирип отуруп, жанагы кыймылдаткычы бар кайыкка жетмекчи болот. Лео белине арканды байлайт да биринчи затка секирип, экинчи затка секирем деп жатып сууга түшүп кетип, бирок тездик менен чыгат. Андан ары үчүнчүсүнө секиргенде буту кайрадан сууга түшүп калып, жакындап келип калган акула анын бутун жулуп кете жаздады. Ошол эле секундаларда акула суудан тумшугун чыгарып, Леого чабуул жасап баштаганда жоокерлердин бири куралды алып акуланы аткылап жиберет. Бактыга жараша акула кайрадан суу алдына кирип жок болду. Учурдан пайдаланган Лео дагы секирип отуруп жанагы кайыкка жетип барып, арканды байлаары менен жоокерлер арканды тарткылай башташты. Бирок акула кайра эле аңчылыгын улантып келе жаткандыктан Лео дагы бир гранатаны ыргытып жардырганга аргасыз болот. Лео топко кайтып келип бардыгы ийгиликтүү болгону менен өкүнүчкө карай кайыктын кыймылдаткычы иштебей коет. Сыягы кандайдыр бир мүчүлүштүктөр барбы айтор, бирок аны оңдогонго эч кандай аспап дагы жок болчу. Түндүн бир маалында акула кайра эле чабуулун баштап, жоокерлер турган платформаны сындырганга аракет кылдыбы айтор сүзгүлөй баштайт. Коркуп кеткен Тес гранатаны алып жардырайын деп жатса, Лео аны токтотуп гранатаны жардыртпай коет. Акула тынчып калгандыктан бардыгы уйкуга киришип, Тес коркуп жатып гранатаны кармаган бойдон уктап калган болчу. Бир кезде анын колунан граната тоголонуп кетип, башындагы гранатаны ишке салуучу темири Тестин экинчи колунда калып калат. Граната Стенди көзөй тоголонуп баратканда бардыгы тең ойгонуп кетишип, ойгонуп кеткен Стен болсо иштин жайын түшүнүп, гранатаны денеси менен жабат. Жарылуу болуп Стендин денеси чачырап, бирок башкаларды сактап калды. Бул кезде күн чыгып калган болуп, бирок калың туман дагы эле тарай элек болчу. Мындай жагдайдан кийин Тес күнөөсүн мойнуна алгысы келбей эле Стендин чачырап кеткен денелерин тездик менен сууга түшүрө баштайт. Ошондой иштин айынан Лео менен Тес кайрадан мушташа кетишет. Бирок бир аздан кийин кайра эле экөө тең тынчыды. Баягы кичинекей идиштеги тамакты алып тамактаналы деп ойлошуп, аны алып чыккан кезде тамакты кимдир бирөө жеп койгондугун билишет. Көрсө акыл эсинен айнып калган Томми түндө курсагы ачып тамакты жеп коюптур. Бирок ал такыр эле өз күнөөсүн сезбей дөөрүп ар нерселерди сүйлөп жаткандыктан албетте эч кимиси эч нерсе дей албай өкүнүп гана кала беришти. Ошентип ал күнү да кечке жоокерлер ачка жана суусаган абалда жатышты. Бактыга жараша кечинде жамгыр жаап бир аз суусундарын кандырышат. Ошол түнү бардыгы уктап жатышканда Томми эмне кылганы белгисиз. Айтор бир кезде эле анын кыйкырыгы чыгып, акула аны сүйрөп жок болот. Ошондон кийин Леонун да мурдунан кан агып өзүнөн кете баштадыбы айтор. Суудан баягы курман болгон иниси көрүнүп эле өзү дагы сууга кулап түшөт. Ал суудагы инисине өзүнүн колун суна баштаганда көзүнө көрүнүп жаткан иниси эч кандай иниси эмес эле акула экендиги билинет. Бирок башка жоокерлер Леону суудан тездик менен алып чыгып кеткенге үлгүрүштү. Дал ошол мезгилде алар асманда учуп бара жаткан учакты көрүп калышат. Дароо эле кыйкырып белги бергенге аракет кылып, түтүн чыгарып белги берген зат бар болгондуктан ошонун жардамы менен белги бере башташат. Бактыга жараша учак аларды байкап, бирок дароо эле иш тескери жагына айланат. Көрсө ал учак душмандардыкы, япондордуку болуп чыгып, дароо эле тырпыратып
аткылап өтүп кетти. Башкалар сууга түшкөнгө үлгүрүп, бирок Теддиге бир канча жолу ок тиет. Учак ошол бойдон кетип калбай кайрадан кайрылып, кайрадан аткылай баштаганда, Лео тайманбастан куралды алат да учакты аткылай баштайт. Леого ок тийгенде ал дагы ошол жерге кулап түшөт. Сууга секирип кеткен жоокерлер кайрадан чыгышып, жанагы япондордун учагы бир канча алыстыкка барып кулагандыгын байкашат. Демек Леонун аракети бекерге кетпептир. Бирок ошол учурда суудан Твил менен Тесс гана чыккан болчу. Көрсө Тесс өзүн куткарыш үчүн атайлап эле 3-чү жоокерди акулага жем кылып берген болот. Тесстин ушундай кара өзгөйлүгүн дагы бир жолу көргөн Лео сен эмнеге мындай кыласың деп эле жарадар болсо дагы аны менен кармаша кетет. Бир кезде Тесс сууга түшүп кете жаздаганда акула тездик менен чыгып анын колун жулуп кеткенге жетишет. Бирок аны Лео менен Вил тартып калгандыктан өзү аман калат. Бир канча убакыттан кийин гана Тесс аларга мен өлгүм келбейт, ошондуктан Теддини акулага жем кылып бердим, мени кечирип койгула деп айтат. Ошондон бир канча убакыт өткөндөн кийин эле өтө алыс эмес жерден кылыч кармаган самурай жоокер көрүнөт. Көрсө ал жанагы кулап түшкөн учактан аман калган болуп, ал агым аркылуу жакындагандан жакындап эле келатты. Лео кооптоно баштап колуна гранатаны алганда Тесс Леого гранатаны ыргытып, аны тезинен жардырып сал деп кыйкырат. Бирок ошол учурда самурай жоокер кылычын сууга ыргытат. Лео дагы оюнан кайтып гранатаны ыргытпай, сыягы душман багынып бергени жатат окшойт деп ойлоп жатса, жакындап келген самурай күтүүсүз жерден эле чабуулду баштап жиберет. Леонун гранатасы колдон чыгып кетип, самурай болсо Уилдин бычагын алып куралсыздандырат. Япон аскери азырынча алдуу күчтүүрөөк болуп жаткандыктан 3 аскерге тең катуу каршылык көрсөтүп туруштук бере баштап, акыры үчөөнү тең жеңип коеюн деп калганда Тесс япон аскеринин бутунан кучактайт да көтөөсүз жерден бомбаны жардырып жиберет. Сууга секирип кеткенге жетишкен Лео менен Вил жанагы кичинекей кайыкка түшүшүп, Лео бир кезде эмнени ойлонду белгисиз айтор кайра эле сууга түшүп кетет. Ал өзүн көзөй жакындап келе жаткан акуланы даана көрүп, түз эле колун созгондо акула колун жулуп кетет. Көрсө Лео дал ушундай эрдик кылууну чечкен болуп, ошол колуна гранатаны кармап даярдап турган болот. Жыйынтыгында граната жарылып акуланы да өлтүрдү. Уил аны кайрадан кайыкка сүйрөп чыгып жаратын таңгандан кийин дагы бир канча убакыт өтүп, кайсы бир мезгилде Уил жанагы япондордун учагынан түшкөнбү айтор керектүү аспаптардын сандыкчасын таап алат. Ошонун жардамы менен Уил кайыктын кыймылдаткычын оңдоп, бул кезде калың каптаган туман дагы тарап калгандыктан экөө сүйүнүп эле андан ары Австралиянын жээктерин көздөй жөнөгөндүгүн көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.